Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн жыйындар залында 2017 жылдагы республикалык бюджет, 2018-19 жылдагы болжолу жөнүндө маселе каралып жатат. Бул мыйзам долбооруна депутаттар кандай сунуштарды берди, кандай дооматтарды коюшууда, кандай жетишкендиктер бар экени, ошолор азыр чогуу байкалууда. Биз менен чогуу көрүңүздөр. Бул жерде биз өкмөткө чоң ишенич артып турабыз. Жаш өкмөт, иштей турган өкмөт, Кыргызстанды мындай бир алдыга сүзөй турган өкмөт деп. Бирок бүгүнкү булардын алып келген прогноздору, алып келген бюджети бул катардагы өкмөттүн бюджети да. Башкача айтканда идея жок. Мындай бир амбициозный пландар жок. Экономика министринин бул жерде бар жок экени көрүнбөйт. Мынакей негизи айтылат го, экономика бул өнүгүүнүн локомотиви депчи. Сиз азыр кескин сындарды коюп кеттиңиз да. Өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү баары келип жооп берип атышат. Өзүңүз конкреттүү кандай сунуштарды бердиңиз? Мен сунуш кылат элем. Жылына жок дегенде бир 2 чоң проектини ишке ашырууну колго алыш керек. 2 чоң өндүрүштү түзүүнү колго алыш керек. Бизде Союздан калган чоң ишканалар бар. Шаар градообразующий деген ишканалар бар да. Бизде ошол градообразующий ишканалардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө токтоп турат. Эмне үчүн ошолорду жок дегенде жылына 1ден 2ден реабилитация кылып, ишке киргизип, өндүрүшүн жолго койгонго болбосун. Мен сүйүнгөм, ошол Кытайдан 40 ишкана Кыргызстанга көчүрүлүп келип, ушул жерде ишин баштайт дегенде. Бүгүнкү күндө анын бири жок болуп атпайбы? Анан реалдуу ишкана өндүрүштү түзбөй туруп, анан каякта экономиканы өнүктүрөбүз, каяктагы салыктарды чыгарабыз, анан кантип айлыктарды, бюджеттин айлыктарын көтөрөбүз. Сиз бүгүн Жогорку Кеңештин жыйындар залында сырткы жана ички карыздар боюнча маселени көтөрдүңүз. Ошолорго кененирээк токтолуп маалымат берсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин сырткы карызыбыз 4 миллиард 250 миллион доллардын тегерегинде. Ошонун ичинен бир 20-15% ички карыз. Мындай ошо ички карызды төлөө боюнча бизде аябай мындай сарамжалсыз колдонгон байкалып турат да. Мисалы келтирип кетсем, ички карыздын процентин, пайызын төлөө үчүн эле 2 миллиард сомдун тегереги төлөнүп жатат. Ал эми сырткы карыздын 85% түзгөн сырткы карыздын жанагы пайызы болсо бир 3,5 миллиард болуп атат. Айырмасын карасаңыздар 1,5 миллиард айырмасы бар. Мына ошондо биз аябай сарамжалсыз акчаны колдонуп атабыз. Бул баалуу кагаздар. Баалуу кагаздарды чыгарып, жыйынын сатып, анан ошонун негизинде бюджетти жаап коюшат да. Анан ошол 2 миллиардты ушул бир коммерческий банктарды, бир организацияларды байытабыз да. Андан көрө ошо 2 миллиардты болсо биз мектептерди курууга, больница курууга жана башка көп элдин жанагы социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жумшасак абдан сонун болмок да. Ошол мен үчүн абдан азыр маанилүү болуп турат. Биз баада өзүбүз барып көзүбүз менен көрүп келдик. Бардыгы юристтердин жоктугунан, ошо билимдин жоктугунан кыйынчылыктарга душар болуп атышыптыр да. Негизи документтери баары жакшы. Бүгүнкү күндө мигранттардын коргоо боюнча бүгүнкү күндө 27 миллион 2018 жылга бөлүнгөн. Ушул бөлүнгөн акчанын баардык каражаттардын баардыгы мигранттардын укугун коргоого бөлүнүп атат. Буга мен суроо бердим, толук канааттандырылган жоопту алдым. 2018, 2019, 2020 жылдарга. 2019 жыл менен 2020 жылдарга 34 миллион каралып атат. Бүгүнкү күндө мына караганыңызда мигранттарга көңүл буруу жакшы боло баштады. Бүгүнкү күндө ошо бөлүнгөн 27 миллион акчанын ичинен бүт региондордун баардыгына ошо карап туруп, юристтерди бөлүүгө бөлүнө турган акча болуп атат, каражаттарычы. Ошондуктан биздин мигранттар бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзүнүн коюлган юристтерине кайрылып, өздөрүнүн жумуштарын чечсе болот. Себеби бюджеттен бүгүнкү каралган акча бүт ушу мигранттарга, юристтерге бөлүнө турган акча болуп чыкты. Сиз азыр жана Айыл ападагы ишке алып барган адистерге штаттык орун ачуу маселесин койдуңуз. Мындай ошол маселе боюнча кененирээк токтолуп айтсаңыз. Себеби дегенде азыр айылдык аймактарда негизги жергиликтүү кеңеш мындай чоң жумушту аткарат да, ошол жерде жооптуу катчысы жок. Жооптуу катчы айыл өкмөткө тиешелүү, ал чогуу ошол ишин эле айылдык кеңешти жана протоколдорун, кагаздарын, мыйзамдарды, укуктук нормативдик актыларды жазат да. Мен ошол штат
штаттык единица бирдикти көбөйтүп бергиле деген көбөйтсө болобу жана биз негизи эле айылдык аймактарды айылдык кеңештердин жумушун күчтөндүрүш керек деген маселени көтөрөм да. Сиз өзүңүз медицина жаатын жакшы түшүнгөн адиссиз да, анан кийин медицина жаатында деги эле ызы чуу жараткан кескин сындар ошо көп маселе көтөрүлүп келет да. Эмнеге мындай алдыга жылыш болбойт, дайыма эле көтөрүлөт, дайыма эле майнап чыкчууда эмес да? Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Кантип чечиш керек? Бул жерде менин оюм мындай: медицинада азыр эл жана бесплатный медицина жок да бизде. Биз аны билебиз. Туурабы? Больницага барсаң сөзсүз тыйын сурайт. Тыйын бермейин жаткызбайт. Тыйын бермейин укол сайбайт. Тыйын бермейин операция жасабайт да. Ошон үчүн азыр де факто бизде платный медицина болуп атат. Мен сунушум мындай: эми бардыгын платныйга өткөрбөй, ага эл көтөрө албайт да. Эл көтөрө албайт. Страховой медицина толук кандуу страховой медицинага өтүшүбүз керек да. Страховой отчисленияларды ал жерде өзгөртүүлөр кылыш керек, аз маз көтөрүш керек. Анан мына Прибалтиканын опытында биз көрүп келдик. Ал жерде азыр бизде эл кызыктар эмес да мындай страховой отчисление жасаганычы. Мен эртең оорубайм деп жүрө беребиз да. Кокус ооруп калса, анда уже больницага барганда больницада каражат жок, жакшы каралбай калат. Чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде ар бир киши өзүнүн отчислениясын дайыма кылып турат. Өзү билип страховой фондко төлөп турат да. Анан бизде төлөп турат, анан оорубай калса, мен бекер эле төлөп турмун деп коет да. Ошон үчүн кайтара турган моменттер да болуш керек да. Эгерде адам өзүнүн саламаттыгын жакшы карап, чыңдап, мен оорубайм деп аракет кылып тиги тамагын спорт менен заниматься этсе, ал плюс отчисление кылса, ошол отчислениясын кайтарыш керек. Ол бекерге эмес, кайтарып же тиш салыш керек, же кандайдыр бир протез коюлабы, же башка, же каражат түрүндө кайтабы. Ошондой это болуш керек да, стимул болуш керек. Азыр эгерде бесплатныйга койсок, азыркыдай маселе тура берет. Азыркыдай. Платный кылса эл көтөрө албайт. Ошон үчүн страховой медицина болуш керек. Ошону мен сурап атам. Өкмөт башчысынан да сурап атам, министрден да сурап атам. Азыр чечкиндүү кадамдарга барып, ошо өнүктүрөлү медицинаны депчи. Каражат аз. Сиз айтпадыңызбы, эмели өкмөт мүчөлөрү деле айтып атышат, быйыл киреше булагы 14 миллиард сомго көбөйөт депчи. Эгерде кандайдыр көбөйт, кандайдыр бир себептер менен бардыгы толукталбай калышы мүмкүнбү? Кийинки жылдаргы эмелери дагычы, киреше булактары дагы же баары киреше булактарды мына өзү каржы министрлиги, финанс министрлиги жаңы эле белгиледи. Бул жанагы Россия Федерациясынан келген гранттар. Ал 2 жыл грант келди дейт. Андан кийин мамлекеттик ишканалардан бул Мегаком компаниясынан 5 миллиард, Кыргыз алтын компаниясынан 1 миллиард сом ушуну булактар түшө баштады. Эң биринчи, эң негизгиси мамлекет киреше жагы көбөйтүш үчүн бул эң чоң бир 3-4 принцип бар. Эң биринчиси инвесторлор бул Кыргызстандын саясий туруктуулугун карайт. Экинчи бул мыйзамдуулукту карайт, правопорядок. Ошол жерде канчалык деңгээлде мыйзамдар аткарылып атат, коргоо мыйзамдары, органдар, ички иштер органдарлары, коргоо максатында коргоо органдары кандай иштейт. Анан эң негизги үчүнчү принцип бул фискалдык саясат. Бул жана бажылардан алынаткан төлөмдөр кандай деңгээлде, андан тышкары салык саясаты кандай, анан жеңилдетүү маселелери. Ошол эгерде ушул 3-4 принципти бекем кармалса, анда биз ошо киреше булактарыбыз көбөйөт. Анткени инвесторлор келет, жумуш орундар пайда болот, киреше булактар пайда болот. Ошол себептен ошол багытта мен суроо койгом. Анан 4-нчү ошо коррупция менен аябсыз күрөшүү. Анткени бир мисал болгон, мына февралдын быйыл мамлекеттик лотерея боюнча мыйзам кабыл алынып атканда, биз лотереялар боюнча мыйзам каралып атканда, ошол жерде мен менен кошо бир нече депутаттар ошол жерде маалыматы болгон. Ушул тармакта кийин кандайдыр бир компаниялардын кызыкчылыгынын ичинде кайсы бир жетекчилер ошо чет мамлекетке барып, ошол компаниялардын негиздемелерин көрүп,
мындай таанышуу максатында да барган, бирок ошолордун лоббиси болуп калбасын деп алдын ала биз эскерткенбиз. Премьер-министр жакында ошол тармактагы жанагы ошол убакта айтылып аткан компанияга ошол мамлекеттик лотерея берилсин деген бир чечим чыгып атат дегенден кийин ошол чечим да жокко чыкты менин оюмча, и ошонун жетекчисин да курирующий орун басар да, куратор да анда жумуштан четтетти. Менин бул туура көрүнүш, бул өкмөттүн коррупция менен күрөшүш, мындай коррупциянын алдын ала жоготуш багытындагы бир жакшы кадамдардын бири деп айтам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бюджет маселесинен сырткары дагы бүгүн күн тартибинде 12 маселе бар. Алардын бардыгын кабардар болуу үчүн сиздер Кеңеш KG сайтына кирип, парламент радиосун тыңдаңыздар. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.